Алато 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кечемес программасы улантат. Саламатсыздарбы. 27 майдан баштап өлкөдө бактылуу балалык онлайн жумалыгы башталды. Онлайн жумалык тууралуу кенен маалымат алуу үчүн студияга Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиевди чакырганбыз. Саламатсызбы, Кайрат мырза? Студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Келе жаткан балдарды коргоо күнү менен куттуктайбыз. Алгач жумалыктын биринчи күнүндөгү иш-чара тууралуу кесиптешимдин материалы бар эле. Алгач ошону көрүп алып, анан кийин маегибизди уласак. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдан улам тыюу салынган иш-чаралардын катарында балдар үчүн уюштурулган саамалыктар да бар. Бирок ага карабай, алардын бир катары онлайн түрдө өтүп жатат. Республика боюнча бактылуу балалык онлайн жумалыгы жарыяланып, анын алгачкы күнүнө акындар чогулган. Алар өздөрүнүн ырсаптары аркылуу балдарга болгон сүйүү, мээрим тартуулоого аракет кылышты. Bala turup, bala jasap oynuğun, bala turup, bala kanı oynuğun, candan artık yaralavı kız degen kılığına жүрөк алып тойгон. Акындар балдардын руханий дүйнөсүн байытып, аларга келечекке болгон умтулууну жана жашоого болгон арзууну арттыруу маданият тармагынын өкүлдөрүнүн милдети экенин айтат. Мындайда өнөр адамдары жараткан эмгектер мисал болот. Жердин бетин аруулаган, жан дүйнөнү дарылаган бул биздин наристелер деп билебиз. Андыктан бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара бул балдар үчүн абдан бир чоң өбөлгө түзөт десек болот. Алыска атагы чыккан Айтулуу Чыңгыз Төрөкулович, Айтулуу акын Алыкул Осмонов, аягы Жоло Мамутов сындуулар, мана көзү тирүү классик Омар Султановдун көчүн олаган акын жазуучулар дагы чыгып атат. Жарыяланган жумалыктын алкагында бүгүн поэзия кечесинин күнү. Анын жүрүшүндө сүрөт, тартылган тасмалардын сынактары, ырдоо жана аспаптарда ойноо өнөрлөрү көрсөтүлөт. Жеңүүчүлөр түрдүү кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болот. Мына бүгүн поэзия күнү болуп атат. Поэзия күнүндө мыкты акындар ошо өздөрүнүн ырларын социалдык медиа жана биздин маалымат каражаттары аркылуу окуп берет. Ана мен чакырып кетет элем, жеке эле акындар эмес, ата-энелер да ошо балдарына ыр окуп берсе, эртең жомок күнү болуп атат, жомок окуп берсе, андан кийин көркөм тасмалар күнү, театр күнү, музыка күнү. Ошол театр, музыка менен биз балдарыбызды тарбиялашыбыз керек. Онлайн жумалыктын экинчи күнү жомок айтууга арналып иш-чара 1-июнга чейин созулат. Айжамал Турдубаева, Азамат Жапаков, Алато 24. Жакшы балдарга арналган иш-чараны акындарыбыз баштап бериптир. Ушул жумалыктын максатын айтып берсеңиз, анын идеясы кандай пайда болду? Быйыл өзүңүздөр билесиздер, өлкөнү санариптештирүү, аймактарды өнүктүрүү жана балдарды колдоо жылда президентибиз Сооронбай Шарипович ушу жылда жарыялап, балдарга көңүл бурууну дагы өзгөчө тапшырган. Анан 1-июндагы балдардын бул салтка айланып калган майрамдардын бири. Анан биз негизи мындан дагы кеңири масштабта пландарыбыз бар болчу. Ушул балдарды колдоо жылында биз ушу балдар ырларын конкурсун жарыялайлы дегенбиз. Бул акындарыбыз үчүн дагы, анан музыка композиторлорубуз үчүн дагы, себеби кийинки мезгилдерде ушул балдарыбыз ырдай турган чыгармалар азайып баратат да, баягы мурда жаралып кеткен чыгармалардын катары көбөйсө деген тилек болчу. Анан ошону биз бардык орто мектептер, музыкалык мектептерге таратып, балдар бакчасынан тартып, ошо бир конкурс өткөрүп, бир чоң фестиваль өткөрсөкпү деген биз. Анан өлкөдөгү абал мына март айынан бери биздин балдарыбыздын баары аралыктан окуп калды. Анан көп маданий иш-чараларыбыз дагы ошо онлайн түрүндө берилип атат. Анан ошого карабастан ушу 1-июнь балдардын майрамына көңүл бурбай коюу туура эмес. Анан биз ошол онлайн тартибинде жумалык жарыялап атабыз. Биз жумалыкка бардык биздин ата-энелерди, бардык ушул балдарыбызды катышууга чакырып кетким келет. Анткени ушул адабият менен, маданият менен, руханий дүйнө менен балдарыбызды тарбияласак, ал жан дүйнөсү таза бала болуп калыптанат да. Эмне үчүн биздин ата-бабаларыбыз илгертеден ушу балдарды кенедейинен жомок айтып, уламыш айтып, ыргүү дастандар менен тарбиялаган, ошо руханий дүйнөсүн байытыш үчүн, ар намысын ойготуш үчүн ошондой тарбиялаган да. Ошон үчүн ушу жумалыкта биз негизинен руханий дүйнөгө көңүл бөлдүк. Көчө күнү мына азыр эле сюжетте айтылып кеткендей поэзия күнү деп, ушу акындардын балдар темасындагы ырларын, анан балдар акындарынын ушу балдар үчүн жазган ырларын окуттук. Мына өзүңүздөр көргөндөй көрүнүксүз акындарыбыз баштап берди. Анан бул социалдык медиада биздин министрликтин Facebook баракчасында жана башка баракчаларында уланды. Биздин бардык театрлардын артисттери, акын жазуучуларыбыз ушуларды окуп жөнөкөй карапайым элдерге чейин биз чакырык таштадык. Ушу балдарга ыр окуп берсе, кичинекей балдарына ыр жаттатса, мына биз азыр Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкана менен Касымалы Баялинов атындагы жаш көрүүчүлөр китепканасы
ошол жаш балдардын арасында дагы конкурс жарыялашты. Кичинекей балдарыбыз ошо бала бакчадан тартып жаттаган ырларын ошол социалдык медиа аркылуу жөнөтүштү. Ал конкурстун дагы жыйынтыгын чыгарабыз. Ошо кичинекей өспүрүмдөрүбүз өзүнүн ырларын жаттап окуп беришти да. Бул дагы балдарды ошондой бир чыгармачылыкка үндөө ошого чакыруу болуп саналат. Ана бүгүн мына жомок күнү башталып атат. Мына азыр саат 12-де Баластан телеканалы аркылуу түз эфирде биз жомок окуп беребиз. Андан кийин тиги биздин көрүнүктүү артисттерибиз, сахнанын, кинонун жылдыздары, эстраданын жылдыздары, ушу ишмерлерибиз жомок окуп берет бир күн кечке. Анан ата-энелерди дагы чакыралы деп атабыз. Бул жомок дүйнөсү өзүнчө чоң бир фантазияны пайда кылган дүйнө. Шуну бир бүгүн эле окуп бербестен бүгүн биз саамалык таштап чакырып атабыз. Бул ары карай уланып кетиш керек да. Анан эртең буюрса бизде сүрөт жана көркөм тасмалар күнү. Сүрөт дегенибиз бизде 88 балдардын музыкалык жана искусство мектептери бар. Ошол искусство мектептеринде тарбияланып аткан келечектеги биздин сүрөтчүлөрүбүз окуп атат да. Ошолорго стимул берүү максатында биз сүрөт конкурстарын мурда ошо жобосун жарыялаганбыз. Азыр алар өздөрүнүн мектептер арасынан, областтар арасында өткөрүп, жеңүүчүлөрүбүздүн республикага сунуш кылышты. Бүгүн келип түшөт сүрөттүн баары биздин атайын почтабызга. Анан эртең ошонун баарын социалдык медиага, биздин Facebook баракчабызга, маалымат каражаттарына жарыялап, Жеңүүчүлөрдү жарыялайсыздарбы? жок, Келген сүрөттөрдүн областтардан утуп келгендерди жарыялайбыз. Анан ошол утуп келгендер эртең жарыялангандан кийин анан жеңүүчүлөр 1-июнда жыйынтыгы чыгарылат да. Бул ар бир жанр боюнча атайын калыстар тобун дайындаганбыз. Алар көрүп, ошо илгеп өзүнүн баасын кое берет да. Бул онлайн жумалыкка чейин келе башталган иш-чаралар. Онлайн жумалыкка чейин биз жарыялаганбыз. Алар өткөрүп, анан ошо жумалыкка ошол мыкты деген сүрөттөрүн ар бир мектеп өздөрүнүн окуучулары арасында тандап чыгат. Андан кийин областта 7 област ар бир өзүнүнкүн тандап чыгып, анан бизге баягы жакшы деген сүрөттөрүн сунуш кылышат да. Ошондой эле көркөм тасмалар менен анимациялык мультфильмдерди дагы коелу деп атабыз. Ушу кийинки убакта эгемендүү учурларда тартылган 1-2-3 тасмабыз ушу Баластан телеканалы аркылуу, анан жана биздин социалдык медиа аркылуу жана интернеттеги YouTube каналы сыяктуу каналдарга жүктөп, ушу балдарга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз. Кийинки убакта ушу жаңы тартылган мультфильмдерди, көркөм фильмдерди дагы эртең көрсүн деп, бул дагы балдарды бир чакырыкташтоо. Андан кийин бизде 30 бул музыка күнү. Ал күнү биз ошол республикалык музыка мектептери арасында 5 жана 7 класстар арасында конкурс жарыялаганбыз. Бул 3 багытта өтөт. Бул биринчи улуттук аспаптар боюнча кыргыздын комуз, оз комуз, кылгыяк, үйлөм аспаптар, сыбызгы, чоор сыяктуу, анан орус аспаптары, жанагы балалайка, аккордеон, баян сыяктуу, гитара сыяктуу, анан улуттук вокал. Ошо 3 багыт боюнча таланттууларын тандашат. Биз ал күнү улуттук опера жана балет театрында Бишкек шаарындагы таланттуу окуучулардын күчү менен концерт берип, онлайн концерт берип баштайбыз. Калган ошо социалдык медиада областтардан жеңип келген балдарды элдин да сынына коебуз да. Анан дагы жыйынтыгы ошо ар бир багыт боюнча калыстар дайындалган. Көрүп 1-июнь күнү жыйынтыгын чыгарабыз. Жекшемби күнү биз театр күнү деп жарыяладык, 31 май күнү. Себеби бул театр балдардын аң сезимине өзгөчө таасир бере турган сыйкырдуу күч. Ошон үчүн ал күнү 2 курчак спектаклибиз бар. Бул биздин Муса Жаңгазиев атына Кыргыз мамлекеттик курчак театры Дөнөнбай куш жөнүндө деген жакшы айтматын чыгармасынын негизинде коюлган курчак спектаклин жана Надыр Шамурзаев атында Кош шаардык курчак театры бул Жираф жана Носорог деген ушу балдардын темасындагы курчак спектаклин тартуулашат. Анан ушу жаш балдар үчүн өзгөчө кийинки мезгилде жаңы жаралган спектаклибиз бул Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында Письмо самолетике деген абдан бир ошо балдардын аң сезимине таасир бере турган бир жакшы драмалык спектакль бар. Ошону анан баягы классикалык искусстводон деп балет көргөзөлү деп атабыз. Доктор Айбалит деген биздин улуттук опера жана балет театрынын ушу балет солисттеринин аткаруусунда. Анан 1-июнь күнү болсо бизде майрам күнү. Бул күнү 3 коллектив концерт берет. Бул биринчи Жалал Абад областык Токтосун Тыныбеков атындагы филармония 1,5 сааттык өздөрүнүн Нур Замандын балдары деген концерт даярдап атышат. Анан Баткен областындагы Апаз Жайнаков атындагы драма театры балдар биздин келечек деген театрлаштырылган концерт даярдашат. Ошол күнү саат 18-де биздин Абубакир Азибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик цирк атайын ошо бир шоу, майрамдык шоу даярдап атат, Алтын балалык деген.
ошонун баары биздин балдарыбызга болгон биздин белегибиз. Бул жумалактын ар бир күнү ушул балдардын чыгармачыл дүйнөсүн ойготуу, аларга руханий азык берүү программалары менен толгон турбай калды. Себеби руханият менен ошо элдин балдардын жан дүйнөсүн толтура деп атабыз. Азыр эми балдарыбыз аралыкта окушту, бала бакчаларга барбай калышты, театр дегенге барбай калышты. Көбүнчө интернет менен алек болуп атат, бирок биз көркөм дүйнөгө аларды алаксып турушубуз керек. Абдан жакшы. Сиз айтып кеттиңиз, бүгүн саат 12-де Баластан телеканалы аркылуу жомок айтуу башталат деп. Анан азыр булар даярдалганда чыгармачыл адамдар, сиз айтып кеткендей артисттер катышып атышат, жомок айтууга. Ата энелер катышса болот деп атасыз. Дагы ошол социалдык тармактарга балдар өздөрү дагы жомок айтып, же болбосо ата энелер дагы жомок айтып, сиздердин баракчаңыздарга жүктөп катышса болобу? Болот. Биз ошолорду жарыялап койсо, биздин баракчаны кошо тиркеп туруп, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин баракчасын кошо тиркеп жарыяласа, биз дагы аны жарыялап турабыз. Себеби бул жерге ар бир жаран катыша алат да. Бул эми жалпы коомчулук үчүн да. Ошон үчүн мен жалпы азыр мына социалдык медиа өтө активдүү. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин жарандарыбызды дагы чакыргым келет. Ошо катышып, ошо биздин акцияларга өздөрүнүн салымын кошсо болот. Абдан жакшы. Мына быйыл сиз сөзүңүздүн башында айтып кеткендей, мамлекет башчы тарабынан аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланбадыбы? Ушул жылдын алкагына дагы башка ушу балдарга, балдардын бактылуу болушуна шарт түзүү боюнча аларга маданий азык берүү жаатында кандай иш-чаралар Биз эми атайын ошо балдарды колдоо жылына карата бир топ иш-чараларды дагы ойлонуп атабыз. Ошо жай мезгилинде дагы карап көрөбүз. Биз мурун айрым бир эл аралык уюмдар менен дагы иштешчүбүз. Жана Кежитай долбооруна дагы былтыр биз катышып бергенбиз. Анан быйыл дагы ошондой бир фестивалдар оюбузда бар. Биздин Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатта жыл сайын Жаш кербез деген фестиваль өткөрөт. Мына ошону дагы жалпы республика боюнча өткөрсөкпү дегенбиз. Себеби дегенде таланттуу балдарга дагы биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Себеби ошолорго дагы атайын бир демөөрчүлүк кылып, стимул кылып жаратышыбыз керек. Биз мисалы үчүн эртеңки анан бүрсүңкү конкурстарды жөн эле жарыялабай, байге дагы жарыяладык. Ошо мектеп окуучуларына да бир стимул болсун. Мына мен ушинтип катышсам ушундай байге алат экем деген бир мындан ары шыктануу болуш керек да. Анан биздин ар бир театрга балдар спектаклин коюу тапшырылган. Жылына булар сөзсүз түрдө бирден балдар спектаклин, жаңы жылда бирден жомок даярдашы керек эле. Азыр эми өзгөчө кырдаал болуп театрларыбыз дагы буга чейин үй режимде болуп келди, бирок эми жылдын жыйынтыгы менен буга дагы аракет кылабыз. Анан ушу балдар адабиятына дагы көңүл буруп, балдар адабиятынын чыгармаларында конкурс жарыяласакпы дегенбиз. Ошо бүгүнкү күндө ошо балдар үчүн аңгемелер, балдар үчүн жомоктор, балдар үчүн ырлар жазылбай баратат. Балдар адабиятына кызыккан биздин калемгерлерибиз дагы азайып баратат дегендейчи. Анан ошол өңүттө дагы биз ушу жыл аягына чейин бул боюнча алып барабыз. Анын ичинде ошо таланттуу балдарды колдогонго дагы биздин жана айтып кеткендей 88 музыкалык мектебибиз бар, жалпы республика боюнча. Андан сырткары ошол биздин бардык мектептердеги таланттуу окуучуларды дагы биз сөзсүз түрдө быйыл тандайбыз. Анан дагы бир планыбыз бар эле. Ушу балдар театрларынын дагы фестивалын өткөрөлү деп ушу Устат Шакирт фондусу менен да сүйлөштүк эле, Разия Сырдыбаевалар менен. Бул абдан жакшы күч алып келатат. Ушу мектеп окуучуларындагы балдарыбыз спектакль коюп атышат да. Бул дагы абдан биздин театр деген адамды сыйкырлап алчу касиети бар да. Анан балдарыбыз дагы эгер театрга барса, кино көрсө, жанагындай музыка укса, булардын жан дүйнөсү байыйт, көз карашы өзгөрөт, мекенчилдик, атуулдук сезими өзгөрөт, кыргыз таануусу өзгөрөт дегендейчи. Ошон үчүн бул нерсеге биз абдан көңүл бөлүшүбүз керек. Ошол багытта биз буюрса бул балдарды колгоо жылды атайын президентибиз демилге кылып атканайын аны биз ишке ашырышыбыз керек. Биздин негизги милдетибиз маданият менен келечек муунду тарбиялоо. Азыр деле мына биздин келечек муунубуз кийинки убакта баягы көп маданияттан алыстап бараткан учурдан бери кайрып келатабыз да. Азыр Кудайга шүгүр баягы театрларыбыз жанданып, мына кинолорубуз тартылып баштады, мультфильмдер болуп атат. Ошого биз балдарда улам-улам чакырык таштап, ошондой дүйнө бар экендигине
азгырышыбыз керек. Антпесе булар жанагы эле интернеттеги оюндар менен анан жанагы ар кандай алаксыткан шоу менен гана калыптанып калышат дагы жан дүйнөсүндө боштук пайда болот да. А жан дүйнөсүндөгү боштукту ушу руханий нерсе гана толтурат. Сөзүңүзгө аралжы жанагы айтып кетпедиңизби, буга чейин жана сүрөт сынактарын жарыялаганбыз, жыйынтыгы биринчи июнда чыгат, республикалык сынактын жыйынтыгы деп. Ошол эле учурда мен окуп калдым эле да, Маданият министрлиги анимациялык мультфильмдерге дагы сынак жарыялаган депчи. Алынын жүрүшү кандай болуп атат? Алар боюнча дагы иш алып барып атабыз. Буюрса, азыр буга чейин дагы фильмдер тартылып баштаган. Азыр дагы иш жүрүп атат. Биз ушул эле мына ошо анимациялык фильмдер, ушу Манас эпосу боюнча дагы жүргүзөлү деп, мына ошол боюнча да иштер жүрүп атат. Азыр мына биздин айрым ушу демилгелүү топтор жанагы манасчылар боюнча дагы ошондой анимациялык таанутуу фильмдерин жасап атышат. Анан биздин Кыргыз фильм Төлөмүш Океев атындагы киностудиядагы ошол өңүттө иш алып барып атабыз. Ошондой кийинки убакта тартылган мультфильмдердин бири Күч Бирдикте деген фильм эртең биздин Баластан телеканалында жана биздин социалдык медиада көрсөтүлөт. Анан бизде министрликтин дагы бир колдоосу менен жыл сайын ошо Карек деген кино фестиваль өтөт. Буга ушу биздин жаш режиссерлорубуз, ушу мектеп курагындагы балдардын тарткан фильмдери. Ошо чакан бир 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк Байбек Дайырбеков деген жигитибиз, биздин кинематографисттер союзунун төрагасы, ошол киши демилгечи болуп өткөрүп жүрөт. Биз колдоп келатабыз жыл сайын ошо министрликтин планына киргизип, ошол жерден дагы мына сапаттуу фильмдердин жакшыларын эртең көргөзөбүз. Бул дагы ошо жаш биздин таланттарды киного тартып алуу, кызыктыруу. Кийинки убакта балдар фильмдери дагы аябай эле азайып кетти да. Убагында билесиңер, Советтер Союзунун атайын пландар менен тартылчу да. Ушул өңүттү дагы буюрса биздин каржы булактарыбыз аныкталып атса, биз бул боюнча дагы иш алып барабыз. Андан жакшы дагы бир кыскача сурагым келип атат да, жооп берип койсоңуз. Бул ошол сынакка катышып аткан балдар үчүн, чыгармачыл адамдар үчүн абдан мындай жакшы жолу болуш керек. Сынактын жыйынтыгы менен жеңүүчүлөрдү кандай сыйлайсыздар? Чогулуп алып элге жарыялайсыздарбы, же болбосо азыркы шартка байланыштуу өзүнчө эле сыйланып калабы? Кандай пландарыңыз бар? Бул эми негизи жакшы болмок, баарын бир жерге чогултуп алып туруп салтанаттуу тапшырсакчы, бирок азыр эми шартка байланыштуу региондорду дагы чакырыш опурталдуу болуп атат. Айрым жерлерде абал мындай дагы курч боюнча калып атпайбы? Ошон үчүн бир регионду чакырып, бир регионду чакырбай койсок дагы балдар арасында эме болуп калат. Ошон үчүн биз жыйынтыгын чыгарып, медиа аркылуу, маалымат каражаттары аркылуу кабарлап, анан дипломдордун баарын жазып, даярдап, анан ошо ар биринин мектебине жиберебиз. Анан ошо мектебинде ошо өздөрүнүн директорлору мектебине чакырып, ата-энелери менен чакырып, ар бир мектептин директору өзү тапшырат да. Абдан жакшы, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, Кайрат мырза, биздин студияга келип, ошо бактылуу балалык онлайн жумалыгы тууралуу, жалпы эле балдарды коргоо жылында жасалып жаткан, сиздер тарабынан жасалып жаткан иш-аракеттер тууралуу кеңинен айтып бергениңиз үчүн. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, сиздер кече эмести көрдүңүздөр. Биз бул чыгарылышта учурда республикада өтүп жаткан бактылуу балалык онлайн жумалыгы тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев менен сүйлөштүк. Балдарды коргоо жылында балдар үчүн уюштурулган иш-чараларга катышыңыздар, балаңызга көңүл бөлүп, анын бактылуу болуусуна салымыңыздарды кошуңуздар деп чакырып кетебиз. Аман туруңуздар.